Саламатсыздарбы? Telefonumdan koyup koyayım. Kara geçeden süyle oturaylı. İçine küncülü oldu. Biro geçimdesi ayağında öyle soğuk bulut. Soğuk bulut eкен бұл жақта. Так, бөлүшүп коебуз. Көбүрөөк болуп кара кече жөнүндө мен бир жакшы маалыматтарды айтып берейин. Анан көмүр жөнүндө, кара алтын жөнүндө сөз кылайлы. Так, мен азыр кара кечеде турам. Кара кечеде көмүр казылып атат. 24 саат казуу иштери жүрүп атат. Жүктөлүп атат. Түнкү смен, андан кийин күндүзгү смен болуп, эки смена иш жүргүзүп атат. Көмүр аябагандай жакшы. Жүктөлүп 400дөн 500 машинеге чейин жүктөлүп кетип атат. Азыр бир аз убакытка 2 саатка азыр бул жакта бир кичине неметип калдык. 2 саат убакытка. Себеби 2 саат убакыт дегенибиз бул жерде мына мен биякта силерге бир көргөзүп коеюн. Так, мынакей аябай такта мынакей чаң чыгып неметип атат. Ошол жакта жанагы жолду тазалоо иштери болуп атат. Азыр 2 саатка ошол жакта иш жүрүп атат. Азыр мына ошол жерде 2 сааттарда азыр бул жак бүтсө эле. Мына азыр могу жакта турган кезек күткөн айдоочулар. Мынакей. Бул кезек күтүп турган айдоочулар. Мына ушул айдоочулар акырындан уже бул жактан кой берилет бул жактан. Анан бул жерден ал жакты көздөй барып, анан көмүрдү жүктөп түшүп келип, бул жерден тараза бар, таразадан өтөт. Анан ошол жерде кассага төлөп, кара кеченин өзүндө көмүр 1330 сомдон тоннасы. Мына ушул жерден жүктөлүп кетет. Мына бир күндө 400дөн 500 машинеге чейин жүктөлүп атат. Бир сутканын ичинде ошол 500гө чейин машине жүктөлүп чыгып атат. Бир себеби менен мындай шаланда машинелер ушуларды жүктөлүп чыгат. Мына анын бардыгын эми ошол 500 машинени 20 тоннадан жүктөгөндө эле уже мына канчалаган тонна чыгып суткасында кетип атат. Биз Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана мына ушул жумуштун баарын жүргүзүп, мына ушундай тоодо жалпы мына ошо элди быйылгы кышка көмүр менен камсыз кылуу үчүн мына ушундай иштер жүрүп атат. Анан жанагы көмүр жок, көмүр бул шаарда жок, бул жерде мындай деген ушундай ар кандай постторду окуп калып атам. Мен дагы соц тармакты колдонуучу катары ошондойлорду окуп калып, анан ошон үчүн кара кечеде турганда мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай түз тартып ушул жерден сүйлөшүп отурууну туура көрдүм. Эми бул жерден мен камазистер менен дагы бир катар кыдырып сүйлөшүп чыктым. Камазистер айтып атат, эмне үчүн көмүрдү кымбаттаттыңар? Бул жерден 1330 сомдон алып атасыңар. Анан эмне үчүн барганда кымбат деген суроону айдоочулар менен сүйлөштүк.
айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттыгын айтышат, жанагы эле тетиктердин кымбаттыгы, анан ошол жердеги топ базалардын га барып туруп түшкөндө ошондой болуп анан баа коюлуп атат деген суроолорду булар коюп атышат, ошондой жооп берип атышат. Анан жок ошол эле жактан чогулушуп, мисалы бирөөгө 5 тонна керек, бирөөгө 1 тонна керек, бирөөгө 10 тонна керек. Анан ошондой эле машине, мына ушундай машинелерди жалдашып эле анан келип жүктөп алып кетип аткандар бар. Андай кылса дагы арзан түшөт. Анан бул жерден ошол жанагы кымбат болуп аткан себебин мен ойлоп атам. Эмне үчүн дегенде, ошол ортодогу ортомчулар жасайт көрүнөт. Көмүрдү сатып алат, ал жака баргандан кийин анан үстүнө кошуп, сатып, ушулардан болуп атат окшойт деп мен ойлоп атам. Эми бул жерден аларды биз мындай билгенге бизде мүмкүнчүлүк жок. Сен алып барып сатасыңбы, сен эмне кыласың бул көмүрдү деп, мына ушул жерде турган ушунча машинеден сурап анын баарын чыгарыш бул өзү тоодо бул жакта анан бир аз биз үчүн бул оор. Андай кылганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн муну караган антимонополия деген орган бар. Ошол жердеги жанагы кампалар бар. Ошол жердеги жанагы шаар башчылары, ошол эле район жетекчилери, аким, ошол эле айыл башчылар, ошол эле көчө башчылар ошондой элдин камын ойлоп, ошондой иш-чараларды деле уюштурса жаман болбойт. Да, бул жакта мына келип атышат, мен өзүм деле мына жолугуп сүйлөшүп атам. Биз жалпы мына бир айыл өкмөттө биз моңча айылбыз. Могул айылга бизге мынча тонна көмүр керектелет экен. Анан ошол эл ишеним артып мени жөнөттү. Мына элдин акысы, элдин акчасы, мен ошол көмүрдү аманатты жеткирип беришим керек деп, мына ушул жерден алып, ошондой жолдор менен жеткирип аткан деле мына ушул эле катарда турган айдоочулардан, ушул мына мен азыр эле ушулардын арасынан мына бир катар сүйлөшүп чыгып көрдүм. Ошондой кылсак деле болот. Анан эми алганыбыз 1 тонна же 2 тонна көмүр, анан неге баасы мындай деп интернетте аябай ушундай бир мындай туура эмес маалыматтарды чыгарып, туура эмес маалыматтарды айтып атканыбыз бул туура эмес деп ойлойм. Бул туура эмес. Туура акча табыш дагы кыйын. Бирок моундай тоодо мына ушундай чаң жутуп ушул жерде иштеп аткан биздин ушул Кыргызстандын бул бир башка бир жанагындай бир жеке ишкердик эмес, бул мамлекеттик ишкана, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана. Анан мына ушундай эмгек, ушундай мына техникалар иштеп атат. Бул жерде мына эмне деген жумушчулар иштеп атат, күн түн дебей. Анан ушулардын аяктан жазып ушундай кылганда эле мына бүт жоопкерчиликтин баары, кыйынчылыктын баары ушул жака келет. Ошон үчүн бул жерде жасап аткан эмгекти дагы баалаш керек да. Мына суук, кечиндеси аябай эле суук, суу тоңот, аябай суук болот буяктачы, себеби тоонун башы. Мен андан мурун да жана ошол үстүдөн ошол казылып аткан жеринен түз чагылдырып көргөзүп бердим. Анан ошол көмүр жөнүндө аябай бир негатив жазгандарды мен кара кечеге чакырам. Көмүр жөнүндө ушундай туура эмес маалыматтарды жазып аткандарды дагы мен кара кечеге чакырам. Келгиле Кыргызстандын эле ичинде мына жумгал келип анан мындайдан эле чыксаңар кара кечеге, мына Кыргызстан сурасаңар таап аласыңар, кара кече кайер десеңер табасыңар. Келгиле мына ушул жактан көрүп, мына ушул жерде айдоочулардын эмгегин, ушул жердеги иштеп аткан жумушчулардын эмгегин көрүп, анан кийин мындай мүмкүн бир оюңар өзгөрөт деген бир ойду айткым келип атат да. Ошон үчүн баягы абайлайлы жазгандан, аябай ушундай бир туура эмес маалыматты тараткандан кичине абайлайлы. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана Кыргызстандагы жалгыз, ушул биздин жер астынан чыккан кара алтын боюнча жалгыз Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана бар. Кудайым буйруса, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана элдин ушул тынчтыгы үчүн, элдин ушул кышында кылычын кармап келаткан кышында мына ушул биздин жалпы эл үшүбөсүн, эл үчүн деп мына келип кызматын кылып атат.
кызматыбызды кылып атабыз. Мына монча айдоочу дагы ошол эл үчүн деп могу жерде турушат. Болсо ошондой татаал жол менен чыгып келип, анан ушинтип көмүр тартып, ушинтип алып барып, булар да өзүнүн оокатын кылып атат. Ошон үчүн баягы кыргыздын душманы кыргыз болбойлу. Мен ушуну мындай баса белгилеп айткым келип атат. Кыргыздын душманы кыргыз болбойлу да. Эми бул көмүр казыш, элдер ойлойт, бара калып эле жердин астынан сузуп эле жүктөй калып эле келе алат. Ал топурак эмес. Мына ошол тоодун үстүндө килеген бир тоону алып, ошонун астында көмүр мындай пласт болот. Ошол ал кичинекей эле болот. Анан мына ошол жерге казып жетиш өзү аябай чоң эмгекти талап кылат. Мына техникалар иштеп атат, чаң мынакей. Мына ошондой татаал жолдор менен казылып чыгып атат. Мына анын баарын, эмгектин баарын мына айдоочулар көрүп, мына ушул жерден өздөрүнүн баасын берип атышат. Анан мына жерде кээ бир жанагы, мына менде дагы жанагы айдоочулар барсыздар. Туура эмес маалыматты мына жерден таратканды токтотуңуздар. Мен жана эле тетик үстү жагынан көрдүм эле. Мына азыр үстүндө мен азыр дагы көргөзөм. Мына азыр ошол үстүндө. Мына дөң үстүндө турган, ошол жака чыгып алышып, өздөрүнчө блогер болуп, анан ошол жерден сүрөткө тартып, биз анан мынанча күндөн бери жатабыз, анан биз момундай деп мына ушундай бир ар кандай бир туура эмес маалыматтарды тараткандар айдоочулар. Абайлагыла. Мына ошол жерде Кыдыр ата бүтүндөй мына вагондун баары турат. Ошол жерде мына чайы турат, тамагы турат. Баары мына шарттын баары турат. Силер биякта бир карайлап эле калып калган жериңер жок. Күн жылуу, свет бар. Анан эми ал жакты мына көрүп атасыңар, маяктан мына бүт мына жерден так көрүнөт мынакей ылдыйттан. Өйдө жакта кандай иш болуп атканы, эч ким ал жакта барып алып эле жатып алган жери жок, иш болуп атат. Ошон үчүн кичине сабыр кылып, сабырдуулук менен жүрөбүз. Баарыбыз мынакей ушундай кызмат кылабыз деп жүрөбүз. Анан жакшынакай көмүрүңөрдү жүктөп алып, жакшынакай ошо көздөгөн жериңерге жеткирип, мына ушундай болуш керек да. Анан ушу негатив, кайсыл жерге барсаң эле мына ушу только эле бир мындай бир жакшы сүйлөп. Интернет катып калды. Бул жакта ушу интернет бир аз катып калат, тоо жак болгон үчүн. Ушундай, ошон үчүн туура эмес маалымат тараткандан өтө абайлайлы. Айрыкча жанагы диван эксперттер барго, интернетте аябай мындай бир ушулар эле түшүнөт, калган эч ким түшүнбөйт, бир өздөрүнүн түшүнүгү боюнча ушундай бир сүйлөгөндөр бар. Кичине абайлайлы. Бул өтө чоң эмгек менен жасалат. Мынакей бир тоонун бет азы мына бүт ушул иштеп атат. Иштеп атканчы мында чаңдар чыгып атат. Бүт бияктан көрүнүп турат. Анан мына айдоочулар могу жерде турушат. Эми бул жака ушул айдоочулар мына ушуну бүтүндөй ушу элди көмүр менен камсыз кыла турган, ташып жеткире турган ушулар. Мына ушундай иш жүрүп атат. Биз жака качан көмүр жөнөтөсүң дейт. Көмүр ал жакта дагы казылып атат. Бирок баягы түштүктө баягы дагы муну дагы мына бул жерде мындай бөлдү же тигинти деген бир немеден алыс болуңуздар. Эми Кыргызстандын түндүк жагыны бүтүндөй көмүр менен камсыз кылган мына ушул Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы. Түштүктө өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүт жеке ишкерлердин колунда көмүрдүн бардыгы. Жеке ишкерлер дагы колунан келген аракетини казып чыгарып атышат. Ошол эле область жетекчилери, ошол эле район жетекчилери менен алар дагы ушул колунан келген баягы немени жасап атышат. Көмүрдүн баасыны туруктуу да кармаган, ошол шаар, райондорго жанагындай көмүр кампаларды ачып, топ база деп коет, топ базаларды ачып, анан ошол жерде бир туруктуу бааны кармаганга түштүктө деле жакшы аракеттер жүрүп атат. Анан эми Кудайым буйруса, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана
бүгүнкү күндө быйылкы сезонго жетишпей калат. Эмки жылдан Кудайым буйрса түштүктө дагы мына ушундай ишти жүргүзөт. Кудайым буйрса ушундай иш жүрөт ал жакта дагы. Москва бир күндө кура албайт экен. Бардыгы акырындык менен болот Кудайым буйрса. Мына бул жакта жашоо ушундай. Биз бул жакта 10 күн бул жакта болобуз Кудайым буйрса. 10 күн ушундай учур менен ушак эмес, так, түз көргөзүп, жеткирип, айтып берип турабыз. Мына ушул тоо кара кече мына ушундайдан ушул казылып, күн чагылып бир аз көрүнбөй атат окшойт. Мына ушундай ошон үчүн көмүр болбой калат, көмүр тигинде мындай деген маалыматтар болбосун. Ошол маалыматтан алыс болуңуздар. Көмүр бул жерде кышында дагы, жайында дагы бир эле баада болот. Ошол 1330 сом деген баа. Бул мамлекет баа кое берген. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканага ал баадан түшүргөнгө да болбойт, көтөргөнгө да болбойт. Бул жерде кышын жайын иш токтобойт. Анан кышындасы жок болуп калат. Мындай кооптонбоңуздар. Ошол эле баа, ошол эле туруктуу баа. Анан баягы көмүр бүгүн бар, эртең жок болуп калат деген мындай түшүнүк болбошу керек. Бүгүн албасаңыз акчаңызды коюп коюңуз. Эртең алыңыз. Азыраак алып туруңуз, кышында дагы алыңыз. Анан бизде мындай бир аз башкачараак кабыл алабыз да баягы. Өткөндө бир интернетте жүрдү эле го. Кар жааганда албай жайында эле көмүр түшүрүп алып туруп муну орус деп бир интернетте жүрбөдү эле. Ошондой көмүр эми бул биздин Кыргызстанда өзүдөн чыгып атат. Кудайга шүгүр. Мына биз кыргыз элинин бул бактысы экен. Кыргыз элинин мына ушул жерде ушундай Алла Таала ушундай мына бул Кудайым берген кара алтын Кыргызстанда көп. Өзүдөн чыгат. Башка бир мамлекеттен ташылып келе турган нерсе эмес. Эми өзүнүн эмгеги бар, казыш керек, чукуш керек, алып чыгыш керек. Анан ал көмүр казып аткандар деле аябай эле элдин жон терисин сыйрып алгандан алар деле алыс, алар деле кыргыз, алар деле адам, алар деле өздөрүнүн ошол эсеп учету бар, жүргүзүшөт. Анан ошону менен анан алып чыгып сатылат. Анан ал кымбат койсо, албай койсо дагы болбойт. Ошон үчүн баягы кичине сабыр кылган жакшы болот. Анан бул көмүр баягы бир жөн эле бир жаткан жерден чогултуп келе калчу топурак же таш эмес экен. Ошон үчүн баягы өзүнүн ушундай оор жумуш талап кылынат. Ошону менен анан ушундай чыгарылып анан элге берилет. Ошон үчүн сабыр кылышыңыздар керек. Кудайым буйрса көмүр бар. Мына ушул машинелердин бардыгы кечээ мен мына түнкү сменада түнү менен иштегендердин жанында мен өзүм мындай болдум. Түнү менен где-то 150 ашык машина жүктөлдү. Бирок ошол жерде дагы момундай машинелердин эскилиги жеткен. Ошол жанагы бир эле жол мындай салынып чыгат. Ошол жол менен кайра түшүп кетиши керек. Ошо түшүп келе жатып Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.